Бул Жаныбек ушул жылдын 19 январында Көкжар конушунда баягы жардыруу болгон да, баягы көп кабаттуу үйдө билесизби? Газ түтүкчө жарылган. Bilesiz. Бул маселе эмне болуп чечилди? Жардыруу боюнча биздин эч кандай тиешебиз жок. Биз деле барып текшере албайт экенбиз ал жерде. Эмне силер эч кандай жана алган жоксуздарбы? Жок, биз комиссиянын курамына киргенбиз. А так текшерүүнү эмчебиз жүргүзгөн. Эч кандай маалымат жокпу? Аларга баягы жабыркаганычыларга кандай? Жок, ал боюнча маалымат жок. Эч кандай. Мисалы азыр мына учурда кафелерде, тез тамакты жасачу жерлерде баягындай газ баллондорду коюп иштешип атпайбы? Булар боюнча да сиздер мындай бир чара колдоносуздарбы? Алар боюнча текшерүү мезгилинде. Угулуп атасызбы? Угулуп атасызбы? Угулуп атат. Бул боюнча биз 2023-жылы 10-январда номер 2 кооптуу өндүрүштүк объекттин өнөр жайлык коопсуздугу жөнүндө Кыргызстан мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген да. Ошол өзгөртүүдө турак жай имараттарын, ошондой эле өндүрүштүү эмес мүнөздөгү имараттар жана курулуш курулмаларды газ менен жабдууга арналган жаратылыш газынын же суюлтулган көмүр суутек газынын төмөнкү жана орто басымдагы газ бөлүштүрүүчү тармактары жана газ керектөө тармактары кооптуу өндүрүштүк объекттерге кирбейт жана кооптуу өндүрүштүк объекттерден алынып салынган да. Ошого байланыштуу биз ал жерлерди текшере албайбыз да. Ток МЧСтин жанагысына кирип калган болуп. Кандай? МЧСтине киргенин билбейм, бирок бизге мүмкүнчүлүк жок да ал жерди барып текшергенге. Сиздер эмне жумуш аткарасыздар анда, мисалы? Жарылып атат, башка болуп атат. Комиссия кирип коелу, жөн эле эч нерсе жооп бербей жүрө бересиздерби? Бизде баягы мыйзамда көрсөтүлгөн жумушубуз бар, жогорку басымдагы газ басымдагы объектилерди гана текшеребиз. Булар боюнча да эч кандай, МЧС кандай, мисалы ошол газ баллондор боюнча. МЧС жыйынтык чыгарабы? Мисалы ошол кафелерде. Ал боюнча комиссия түзүлөт, комиссия жыйынтык чыгарат. Мисалы жанагы Госстрой бул боюнча кандай, мен түшүнбөй атам да, бул анда кандай, булардын эч тиешеси жокпу булардын? Сиздердин тиешеңиздер барбы? Жок, биздин тиешебиз жок. Биз уруксат кагаздарын гана жана инженердик условияларын жазылып атканда гана уруксат кагаздарын беребиз. Ошо уруксат кагаздарын алкагында мамлекеттик корутундудан өткөндөн кийин анан үйдү салынып же болбосо башка нерселер курулуп бүткөндөн кийин эксплуатацияга алып аткандан дал жана шайкештик келгендиги боюнча кабыл алабыз. Азбек атабаевич, уруксат берсеңиз мен айтып берсем. Бул маселе боюнча действительно биз текшере албайт экенбиз да, себеби мыйзамга өзгөртүү киргизип калганда. Азыркы күндө биз сунуштап атабыз, ошол мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча биздин служба текшергенге өзгөртүү киргизүү боюнча өзгөртүү киргизип атабыз. Эгерде сиздер карап чечип берсеңиздер, анда биз уже текшере баштайбыз. Анда кандай ошо экотек инспекция эмне кереги бар анда? Силердин даже текшергенге акыңар жок болсо, бара албасаңар. Жарылып атса, законду өзгөртүү киргизиш керек ал боюнча. Вообще түшүнбөдүм мен буларды. Службасына. Пожарный службада барчы мисалы? Өрт көзөмөлдөө негизи кафе, ресторандагы газ баллондор боюнча текшерүү жүргүзүлөт жыл сайын эле. Анан жанагы кооптуу жерлерден алып чыгып жүргүзөсүздөрбү? Жүргүзөбүз. Анан быйылкы жылы эле мораторий бүттү, ошо быйылкы жылдан баштап пландаштырып баардык кафе өмөлөрдүн баардыгы текшерилип атат. 4 жылдан бери мораторий болуп, субъекттер текшериле элек. Анда кандай ким мораторий болсо, теги служба жооп бере албаса, аралаша албаса, Госстрой болсо мындай деп атса, кандай кимден сураш керек биз анда? Кимден сураш? Жанагы арыз түшсө, ошонун негизинде текшерип келдик. Атак пландык текшерүүлөр быйылкы жылдан башталды. Эч кандай бир жана жок экен да. Жоопкерчилик.